Дүйнөгө чыкканда жана башка адамдар менен мамиле түзгөндө бизди каптап турган эң чоң коркуу сезимдерибиздин бири бул биз башкаларга жадатма көрүнүп калышыбыз. Бирок жакшы жаңылык, эң негизгиси эч кимибиз жадатма эмеспиз. Чындыгында адам өзүнүн жан дүйнөсүнүн тереңинде түшүнбөгөндө башка бирөө менен кантип сүйлөшүүнү билбейт. Ошентип коркунуч пайда болот. Чындыгында тажатма адам улуу көркөм чыгармаларга окшош. Алардын көпчүлүгүндө жагымдуу өзгөчөлүктөр же адаттан тыш элементтер жок. Алар күнүмдүк нерселер жөнүндө ар кандай бурчтан укмуштай чын ыкластуулук менен кооздолбогон буюмга, тажрыйбага, сезимге ачык болушат. Мисалы, 1833 жылы Копенгагендин даниялык сүрөтчүсү Кристиан Кьёпке тарткан чөптү карасаңыз, бир караганда терең бир нерсени эмес, кадимки көрүнүш чагылдырылып турат. Бирок ар кандай улуу сүрөтчүлөр сыяктуу эле, Кьёпке да сезимдерин булутсуз жана оригиналдуу формада сезип, өзүнүн сүрөтүн күнүмдүк турмуштун жиптеринен токуп, ал мүнөзүндө так жеткирген. Жадатма дарыянын, бак же какым сыяктуу татыксыз объектилер негизинен жадатма адамдарда эле. Бардык тирүү жандыктар өз маани маңызында чынчылдык менен жасалмалуулуксуз ар дайым кызыктуу болушат. Биз адамды ал өзү жөнүндө айта албаганда тажатма дейбиз. Тескерисинче, адам чындыгында эмнени каалагандыгын, эмнени көрө албаарын, өкүнөрүн, кайгыраарын жана кыялдарын айта алса, биз ага кызыгабыз. Ушул убакка чейин жашоо кандай экендигин чындыгында билген адам башкаларды өзүнө тартып алат. Кызыктуу адам адатта аны менен ар дайым кызыктуу нерселер көп болуп турган адам эмес. Дүйнөнү кыдырып, көптөгөн маанилүү адамдар менен таанышкан же көптөгөн геосаясий окуяларга күбө болгон адам эмес. Ошондой эле маданияттын, илимдин же тарыхтын салмактуу темалары жөнүндө билген сөздөр менен сүйлөгөн адам эмес. Ал өзүн өзү билүүчү, өзүн өзү угуучу адам. Чынчылдык менен акыл эс жана жүрөгү менен өзүн өзү уккан адам. Бирок бизди чындыгында кызыктырган адамдардын өзгөчөлүгү эмнеде? Эң биринчи жана эң негизгиси жашоого болгон ишенимди жоготуп алуудан тажагандыгыбыз. Биздин сезимдерибиз башка бирөө үчүн бизге кызыктуу. Жөнөкөйлүгүбүздөн адаттан чыгып, бизди кызыктырган адамды биз менен бир тарапка тартып, ал бизди кабыл алуусуна жана урматтоосуна аракет кылабыз. Бирок тажатма диалогдор баарын бузуп коюшу мүмкүн. Жашообуздагы окуялар жөнүндө сөз кылганда керексиз детальдарга көп көңүл бурабыз. Ал жакта ким болгон, биз кайда бардык, аба ырайы кандай болду? Диалог тескерисинче сурактарга окшоп кетет. Фактылардын артындагы сезимди четке кагууга аргасыз кылат. Ыңгайсыз учур, маскаралоо, жумуш кризиси жана эйфория биздин чыныгы сезимдерге көңүл бурбообуз жөн гана эрксиздик эмес. Биз өзүбүзгө көңүл буруп, чечкүндүү болууга кайратыбыз жетпейт. 5-тен 45-ке чейин зеригүүнүн ортосунда олуттуу айырма бар. Балдар башкаларга караганда кызыктуу окуяларды башынан өткөргөндүгүнөн эмес, өзгөчө чын жүрөктөн болгонунан улам бир нерсеге көбүрөөк кызыгышат. Алардын дүйнөдөгү тажрыйбасыздыгы өзүлөрүнө эсепсиз чын экендигин билдирет. Жана алар чоң энеси же иниси жөнүндө чындыгында кандай ойдо экендигин, дүйнөдө эмнени өзгөртүүнү пландаштырып жатышканын жана эмнеге ишенерин, ар ким өз каалаганын жасашы керектигин ачык айтып беришет. Биз табиятыбыздан эмес, өспүрүм кезибизден бери бизге үстөмдүк кыла баштаган өлүмгө алып келген окуядан тажадык.